Эфирибиз уланууда, урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми биз бүгүн дары чөптөр, алардын касиети, пайдалуулугу тууралуу кеп кылып жаткан мезгилибиз. Бир канча жылдан бери дары чөптөр менен профессионалдуу түрдө алек болуп келе жаткан биздин мейманыбыздагы куттуу студиябызга келип калган көп тармактуу Ак Суу органик кооперативинин жетекчиси, Теплоключенко органик аймагынын мобилизатор координатору Айнагүл Ырысмендиева эжекебиз бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатсыздарбы? Кутман таң, биринчиден. Саламатсыздарбы? Касиеттүү жетекебиз жерде өткөн биосфералык болгон Ысык Көл областынын тургундары. Сизди көрүп отурганыңызга кубанычтабыз. Куш келдиңиз. Анан алгачкы эле суроом, ушул дары чөп менен алек болуп жатканыңызга канча убакыт болду? Дагы кандай багыттарда өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздү жүргүзүп келесиз? Мына ушул туурасында баштайлы кепти алгач. Биз Ак Суу органик кооперативи негизинен көп тармактуу кооперативбиз. Негизги багытыбыз талаачылык. Анын ичинен органикалык үрөнчүлүк статусун Кыргызстан боюнча биринчилерден алганбыз. Органиканы жайылтууда албетте сөзсүз органикалык үрөн болуш керек. Бул багытта да ишибиз бар, талаачылык иштерибиз бар. Анан көп тармактын бир тармагы кайра иштетүү жамаатыбыз, кол өнөрчүлөр жамаатыбыз бар. Жалпысынан кооперативде 120 киши бар, мүчөбүз. Анын ичинен 25 киши кайра иштетүүдө эмгектенет. Мына мындай варенье чыгарууда, заготовкасында дагы ошо эркектерден баштап. Андан мондай чайларды даярдоодо, кактарды даярдоодо, андан сырткары ошо демонстрацион участоктарыбыз бар. Ошол участоктарда дары чөптөрдүн культурный түрдөгү календула, валериана, анан ромашка, ушуларды атайын өстүрүп, мяталарды айдап огородторго, чакан участокторго айдап аны да кургатабыз. Андан сырткары тотокой дарылык касиети бар чөптөрдүн түрүн чогултуп кургатабыз. Кол өнөрчүлөр жамаатында 17 киши эмгектенет, аялдар көпчүлүгү, эркектерден да бар. Бул жагында да иштерибиз бар алгылыктуу. Биз бүгүн ошонун ичинен дары чөптөр тармагы тууралуу кеп кылалы, бөлүп алып, себеп дегенде көп тармактуу экен, анын баарын камтып жетишүүгө мүмкүн эмес. Кененирээк ошол себептен дары чөптөргө көңүл буралы. Анан айтсаңыз, бул дары чөптүн канча түрүн чогултуп келдиңиз? Ушул туурасында айтып берели. Кайсыл дары чөптөрдү чогултасыздар негизи эле? Эми жана айтып өтпөдүмбү? Негизинен демонстрационный участокто календула, ромашка, валериана түрүн атайлап өстүрүп чогултабыз. Андан сырткары тотокойдун Ак Суу, эмне үчүн биз Тибеттин гана дарыларын даңазалап, ошолорду гана дарыланышыбыз керек. Тибеттик медицина деп көпчүлүк эл ошого басым жасап, ошол жака ооп дарыланып жүргөнүн билебиз. Ал эми биздин өзүбүздүн Алатоонун, касиеттүү Алатоонун койнунда дагы эмне деген изилдеп келсек, дары чөптөр, дарылык касиети бар өсүмдүктөр толтура экенин көрүп, ошону эмне үчүн биз ишке киргизип, элге жеткирип, элге киреше булактарын табууга жардам берип, жумуш орун табууга жардам берип, жана дагы элдин ден соолугуна эң биринчи азыркы күндө элдин ден соолукка камкордук көрүп, ушул максатта биз ушу өзүбүздүн Ак Суу тоосунан чогулткан чай чөптөрүбүздү алып келдик. Мисалы үчүн мынакей Ак Суу чойдон баштайлы. Жыты ушунчалык сонун буркурап чыттанат экен. Бул жерде экологиялык таза продукт деп дагы турат. Анан баштыкчалары дагы өзгөчө экен. Атайын дары чөптү ушундай баштыктарга сакташ керекпи? Ооба, албетте. Бизде пакеттерге да салабыз. Пакеттер болсо кагаз, бумажный пакеттер болот. Анда да сактап көрдүк. Бирок алар биздин продукция бая көбүнчө ярмаркаларга да чыгабыз, талаа түздөргө турулуп калат, магазиндерде эме жок болуп калган мезгилдер болот, холодильник жок. Ошондой убакта сактоо мөөнөтү кичине ыңгайсыз болуп калат экен да, эки түрдө. Анан бул баштыкка салган себебибиз, биз кыргыз эли байыртадан көчмөн калкпыз, улуу көчмөн элбиз. Анан ушу бул дары чөптөр илгертеден эле келатат. Мына улут баскан улуу жол иш чарасын жакында эле өттүк. Чоң маареке болуп өттү областыбызда. Кыдыр акенин 180 жылдыгы, Садыр акенин 200 жылдыгы. Ошондо дагы ушул продукцияларыбызды алып чыктык. Анан бул жерде арбелин сыртында сөзүңүзгө аралчы, баягы кайсыл ооруга дава экени дагы жазылып, кандай пайдаланса болот экен деген чейин жазылган экен. Ошол туурасында айтып бербейсизби? Мисалы, бул чөп кайсыл ооруга дава?
туура баштыгынан баштап айта кетейин. Кыргыз эли ошол баштык илгери пакеттер жок болгон. Ошо баштыктачаларга ыңгайлуу тигип, анан боз үйдүн кирегесинде булар кургатылып турган экен да. Бул ошонун символу катары баштыкчага салып келдик. Бул сактоо мөөнөтүнүн дагы узактыгына пайдалуу. Бул жерде мисалы үчүн ак суу чайыбыз 5 компоненттен турат. Бул азыркы күндө брендке айланды. Бу да бир өзүнчө чоң илим. Түшүнгөн кишиге ар бир компания ар бир чөптүн сырын билип, аны иликтеп, изилдеп, анан ошол 5 компонентти бириктирүүдө дагы каталык кетирбеш керек. Анткени бири-бирин толуктаган шайкештик болуш керек. Эгер туура эмес, бири-бирине туура эмес келген чөптөр болуп калбаш керек. Ошол 5 түр чөп адамдын ар бир эле убакта бир 5 жерине пайда алып келет дейт да. Бул көбүнчө изилдөө жүргүзүлдүбү, атайын патенттелдиби же бул кандай негизде биз ушул патентке бердик, муну изилдөөгө бердик. Бул патенттелип атат азыр. Буюрса, могу ак чайыбыз патент болуп, өзүбүздүн патентти алганы турабыз. Бул брендке айланып баратат. Азыркы күндө суроо талап абдан көп болуп атат. Бул чайыбыз өзүнүн кардарларын тапты деп айта алабыз. Анткени бул очищающий. Биринчи кезекте адамдын, мен көп адамга суроо берем, адамдын органында эң маанилүү кайсы органы деп. Көбү айтат мээ деп, бирөө айтат жүрөк дейт, бөйрөк дейт. Мен айтам жок. Бул жоон эли ичегибиз биздин мөөн. Анткени бардык азык зат ошол жерден топтолуп, ошол жерден анан бардык токсин, шлактын баары бөлүнүп, же болбосо топтолуп, анан ошол жерден кетет экен да, көп канга өтүп, анан токсин, шлактын баары ошондон кан айлануу, кан бузулуп, кан айлануу бузулуп, ошондон кетет экен. Бул болсо тазалайт, тазалоочу. Эң биринчи тазалоочу касиетке ээ турбайбы? Тазалоочу, ички органдарды бүт тазалайт, боорду тазалайт, бөйрөктү тазалайт. Составында кандай чөптөр бар? 5 чөп деп калдыңыз. Составында мята бар, душица бар, чебрец бар, көкөмөрөн кыргыздын кадимки гигот деп да коюшат экен, мелиса бар, зверобой бар. Ар биринин өзүнчө касиети бар. Ар бир жерге муну ички эле орган эмес, бул башты да сергитет. Мисалы үчүн чебрецти билесиңер, сергитүүчү, тынчтандыруучу, успокоительный. Ошо көп касиети бар. Жакшы, булар туурасында да бир аздан токтолуп өтсөңүз болот. Бөйрөктүн чайында дагы көп компоненттен турат. Бу дагы ар бир чайыбыз эле бир чайдан, бир чөптөн турбайт, ошол компоненттерден турат. Бөйрөктүн чайы болсо, бул жерде дагы көптөгөн кошулмалар бар. Мисалы үчүн чытыр чөп деп коебуз илгертеден. Элдер аны билбейт, өзүбүздүн эле күндө кезигип жүргөн. Ошол чытыр чөптүн дагы кошулмасы бар, жана дагы 10 чакты компонент бар, анын бар. Көп өлчөмдө эле чай катары иче берсек болобу же даарылык касиетинде атайын бир белгиленген мөөнөттө маалда ичиш керекпи? Бул негизи органиканын баары эле, бул бир сөз менен айтканда органика бул нукралуулук. Анан эч кандай зыяны жок, побочный действие болбойт. Муну чай катары эле муздак түрүндө да, ысык түрүндө эле отуруп туруп суусаганда деле иче берсе болот. Жакшы экен. Зыяны жок. Ошентип эле ичип атып эле дарыланып алса болот. Бул кант диабетинин чайы, бул жерде 11 компоненттен бар. Ачки жок, окуй албай атпаймынбы? Жанагыдай эле чөптөрдүн бириккен курамынан турат, бул жерде 11 чөптүн окуп койсоңуз да болот. Анан айтсаңыздар. Дагы жөтөлдүн чайы бар, өзүнчө боордун чайы бар, боорду тазалоочу, бөйрөктүн чайы бар. Давленияны түшүрчү чайыбыз бар. Көптөгөн айта берсек толтура. Уйбеде бар чайыбыз. Уйбеденин касиетинде көп эл билбейт. Уйбеде дагы абдан азыркы күндө капельницанын ролунда. Азыр башыбыз, көп киши адамдар баш оорусу менен жабыркайт. Мигрень, чымыты, сужение деген, давление деген оорулар көп. Бул уйбеде болсо ошол кан тамырларды кеңейтип, баш кан тамырларын кеңейтип, расширение сосудов деп коет. Анан ошо баштын оорусун тыпылеп басат да. Сиз буларды өзүңүз ичип, күнүмдүк турмушта колдонуп көргөнсүз да? Албетте колдондук. Биз эрменден өйдө кургатып чай жасап коебуз, даяр. Биздики атайын таза жерлерден терилет, атайын участоктарыбыз бар. Бактын ичи, мисалы үчүн жолдун боюнан, же болбосо арыктын чөнөк жээктерин терүүгө болбойт. Биз тото койдун арасынан, болбосо атайын огороддордон ушундай таза жерлерден терип, анан
бир сыйра чайкап туруп андан кийин кургатабыз. Кайсыл жерден териш керектиги тууралуу дагы атайын инструкция бар турбайбы? Инструкция бар, жолдун жээгинен 30 метрге жакын терүүгө болбойт бул чөптөрдү, анткени жолдун чаңы, транспорттун жана өткөндөгү жыты ошонун баары буга сиңет дагы, бул сапаттын начарлатууга алып барат. Ошон үчүн биз таза жерден, айрыкча таза абат, бийик тоолуу жерлерден теребиз. Мунун да ар бир чөптүн өзүнүн мезгили болот. Поэтапно деп коебуз. Жаз алдынан кечки күзгө чейин этабы менен ар бир чөптү маалын билип терип алабыз. Анан сушилкабыз бар, атайын күндүн нурунан энергия алган сушилкаларыбыз бар, 10 килограммдык. Ошондой сушилкаларга кургатылат. Күндүн нуру, ультрафиолетовый нур өтпөш керек буларга, касиетин жоготпош керек. Ошо сапаты менен ошон үчүн жыты буркурап, мынакей органиканы жайлоого чыккандай болот атасызбы? Базарда дагы сатып калышат го ушундай дары чөптөрдү, бирок эмнегедир мынчалык жыт сезбептирмин. Бул жерден өзгөчө чүпүрөк баштыктын ичинде болсо дагы башкача жыт келет экен да. Жайлоо жыттанат. Ооба. Бул ошол таза сапаттуу болгондун касиетин баардык талапка жооп берген деңгээлде дагы кургатылып сакталгандыгы үчүн дагы ушундай болуп чыгып болуш керек. Канча мөөнөткө сактоого болот буларды? Буларды эми 2 жыл, 3 жыл, ашып кетсе 3 жылда, негизи ар нерсени свежий болгону эле жакшы да, 3 жылдан ашырбаш керек. Негизи 3 жылга чейин кургак жерде болсо бул сапатын жоготпой тура берет. Анан мунун натыйжалуулугу кандай болуп атат? Мындай башкача айтканда бүгүнкү күндө алган кардарларыңыздар өзүнүн жыйынтыгы менен бөлүшкөн учурлар болобу? Албетте болот. Бизде күндөн күнгө, жылдан жылга кардарларыбыз көбөйүп атат. Муну баягы марекеде да билдик. Абдан көп алып келгенбиз. 5-6 стол ошо органикалык өндүрүш деп бизди чыгарган. 5-6 столдун үстүн толтурганбыз. Ошо саат 3кө чейин ушу аз эле продукциябыз калды да, ушунчалык кымбат дебестен, эми анча эле бир манча кишилер айтпаса, так элдер кымбат дебестен, баасына карабастан алып атышты. Бул органика, бардык традиционный продукциядан органиканын баасы жогору болуш керек. Анткени мунун талаптары өтө катуу, принциптери өтө катуу. Андан тышкары мээнети абдан чоң, химикатсыз мээнети да чоң, буга көп мээнет сарп кылынат, ошондуктан таза, ден соолукка пайдалуу. Ошон үчүн булардын могу бир баштыкчасы 500 сомдон вареньяларыбыз мынакей системесин. Мындан канча чай чыгат, мисалы бир баштык деп калдык. Канча жолу чай кылып ичсек болот бул 500 сомдук чайды? Бул 500 сомдук чайды эми ар ким ар кандай ичет, кээси суюгураак ичет, кээси коюп ичет, аны айта албайм. Бирок бир нерсесин айта алам. Канчалык мындай чайнекти чайга куюп алганда, кайра кипяток куюп толуктап койсо, бул жаңырып чыга берет да. Анан өзү эле эмеси бүткөн маалы өзү эле билинет. Даамы кетип, уже сууга айланып калган убактан анан төгүп салса болот. Ага чейин иче берсеңер болот, зыяны жок, кайнак суунун зыяны жок. Түшүнүктүү. Эми бул жерде атайын мындай вареньяларды, кыямдарды дагы көрүп турам. Ушуга токтолбойлу, бул дагы дары чөптөрдөн жасалган кыямдарбы? Албетте, айтып берели, токтолуп ар бирине кайсы эмнеге жардам берет? Ошо биз жана айтпадымбы, биздин кыймыл бул дарысыз дарылан кыймылы. Бекеринен мулатты койбосок керек, анткени мына дарысыз дарылан деп чөптөрдү сунуштап атабыз, чай түрүндө ичкиле деп. Ага кошуп варенья менен чайды ичсең, чайкештирип ичсеңер, бул албетте абдан чоң тары. Ушул жерден эжеке буларды кимден үйрөндүңүз? Баягы жөнөкөй эле адам барып кайсыл чөп эмнеге жакшы, эмне дары экенин билбейт да, терип ала албайт. Бул кыямдарды дагы ошондой эле жасаш кыйын. Сиз кимден өттү бул талант? Кимден өздөштүрдүңүз? Биринчиден эми турмуш, жашоо турмуш деп айтса болот экен. Мен азыр жашым 65-те. Ушу жашка чейин дагы эле окуп атам, дагы эле изилдеп атам, иликтеп атам. Изденүүнүн үстүндөбүз. Интернет деген бар. Анан мен бир орус подружкам бар, өзү технолог болчу, Россияда иштеп келген. Ошол мага бир китеп подарить эткен, аябай толстой. Бүт рецептин баары бар болчу, ушу чөптөр түрүндө, анан бул вареньялар түрүндө да рецепт. Аны карап аяктан изилдедим, анан ошол подружкамдын айтып берүүсү боюнча, анан өзүм энем вареньянын абдан жакшы жасачы. Анан биздин технология, биздин рецепт өзгөчө да, өзгөчөлүгү бул бабушкин рецепт деп койсок болот. Ошо илгерки рецепттерди колдонобуз. Анан дагы бир жери биз чоң тай казандарга жасайбыз. Электричество дагы менен. Отко турбайбы демеге? Отко.
казанга бышкан тамактын баары даамдуу экенин билесиңер. Ошон үчүн биздин вареньялар абдан өзгөчөлүү. Сироптору коюу. Эми токтолуп өтөлү эле. Мисалы бул тоорчак кыямы дейт. Бул кандай жасалат? Ушуну айтып бериңизчи. Тоорчактын Биздин өзүбүздүн ошо рефрактометр деген аппаратыбыз бар. Ал сироптун стандартын текшерет. Ошо стандартка тууралап жасайбыз да. Стандарт 65-70 чейин болуш керек процент коюулугу. Андан суюк да эмес, коюу да эмес. Анан тоорчакты эң негизи этаптын деп эдимби, жана биринчи какымдан жасайбыз. Эң биринчи эле жаз келгенде какымдан башталат. бул какымдын Этабы, какымдын кыям эле эмес, бал, бул бал болуп калат да. Муну нанга май сыйпап туруп, үстүнө муну шыбап алып жесеңер, торттун да кереги жок. ошол эле учурда натуралдуу продукт болуп атпайбы? Балдарга ушинтип көндүрсөңөр, Канты жок, анткени какымды эч ким терип жебейт. Ал эми муну витаминдин баары бар, Менделеевдин элементтеринин баары бар, могу вареньяларда, анан тем более витаминдердин баары. Бул какымдын кыямы эмнеге жардам берет? Какымдын кыямы көптөгөн оору. Бул эң биринчиден иммунитетти көтөрөт, гемоглобинди да көтөрө алат, иммунитетти көтөрөт да көбүнчө. Анан энергия берет, муун ооруларга да жакшы. Негизи мунун себеби көп да, көп Үй шартында да биз жасай алабызбы? Даже эмеден интернеттен окусак, бул жана жаман илдет, үч тамгалуу рак оорусундагы клеткаларын өрчүтпөөнү токтотууга мүмкүнчүлүгү бар экен да, өрчүбөгөнгө. Ушундай касиеттери көп. Ал эми бунун тамыры болсо, мунун тамыры да дары, какымдын тамыры азыр эрте, августтун аяк ченинде, августтун ортолоп баштап казып, аны да таза кургатып, анан аны спиртке ачытып коебуз, настойка кылып. Ал муун оору, мына операция деп көбү муундан страдать этет, Өзгөчө жаш курага бир аз өтүп калган тизеден страдать этет, көбү барып операция кылып ийишет, могу же тизедеги клеткалар өлүп, жана жидкость жоголуп, ошонун негизинде өйкөлүп, бири-бирине тизе, анан көбү эме салдырып ийип аткандар бар, андайга жеткирбеш үчүн ошо какымдын ошону шыбап эле бутту элдик дарыгер менен деле басып кеткендер көп. Бизден көптөр алышат, результатын айткандар да көп, рахматын айткандар да көп. Ковид убагында көптөгөн кишилер келип ушу дары чөптөрүбүздү, могу дары вареньяларыбызды колдонушту. Мисалы үчүн, бана тоорчакты айтып келатпаймынбы, бул өпкөгө баруучу дыхательный путь деп коет, ошол путьту тазалайт. Бронхит, астманы таза айыктырат. Муну 3 ай, 4 ай тынбай жеш керек. Таза айыктырууга чейин чагы мынакей сүт мезгили деп коет, жанагы көгөрүктүн сүт мезгили сыяктуу жумшак мезгилинде катал. Бул могу вареньянын баарынын сезону өтө мөөнөтү кыска. Муну терип үлгүрүп калышыбыз керек да тез арада. Поэтому какымды терип үлгүрүп калыш керек. Бул жарым айдын ичинде жок болуп кетет. Бул дагы жарым ай, 1 айдын ичинде катып кетет. Ошон үчүн күн-түн иштөөгө туура келет. 2 смена иштерди уюштурабыз, түнкүсүндө варенье кайнатабыз, күндүз заготовкага чыгабыз. Ошол жамаатым өзүбүз эле лесхоз менен келишимибиз бар. Билет алып коебуз, анан көрсөтүп берген участоктардан сасына. Анан быйыл өзүбүз питомник айдап 1 гектар ошо көбөйтөлү деп пландап турабыз. Тоорчакты жана аблепиха, чычырганак, бөйрө карагат, ушунун баарынан жасайбыз. 40 түр кыям кыймылы. Анан бу дары чөптүн бир 30дан ашык түрү бар баштыкчаларыбызда. Мынакей морекини карасаңыз, бул тоорчактын сиробу дагы жөтөлгө дары. Сироп от кашля, мунун өзүнчө сиробу да бар, тоорчагын кошпогон, анткени балдар кээси тоорчакты жебейт да. Мунун тоорчагын чайнап жей берсе, бул тиштин бүлөлөрүн да бекемдейт. Анткени бул хвойный да, хвойный растения. Тиштин бүйлөлөрүнө да дарылар. Жарандар үйрөнүп алып эле ушундайларды колдонуп иче берсек, ден соолугубуз үчүн бир миңдин бири турбайбы? Биз болсо баягы кыямдарды сахардын көлөмүн очойто кошобуз дагы ошону жеп отура беребиз да кыш бою. Ошо да. Булардын составына билбейм, мурдакылар пектин кошчу экен, пектиндин зыяндуулугу бар. Ал эми биз пектиндин ордуна 1-2 аш кашык, 1-2 аш кашык кайнатып атканда көлөмүнө жараша. Кээсине көбүрөөк көлөмдө болсо көбүрөөк бал кошуп коебуз. Ал бал бул койлтуунун эмеси болот да, анан дарылык касиети да. Мына ышкын бала чакта ышкын жеп эле чоңойгонбуз. Бул ышкында 15 түргө жакын витамин бар сакталган. Абдан кисло-сладкий жакшы варенье болот. Ышкынга мынакей
Бул кыямдын баары эле жай мезгилинде даярдалат окшойт, менимче баардыгы. Ышкындын да мезгили кыска, мына катып кетет. Ошон үчүн муну ышкынды дагы параллельно токойго чыкканда ушу баарын чогуу карап тербейбиз да, керектүүнүн баарын. Мына ышкындан өйдө дастарканга коюп берип атабыз. Мына могу роза гүлү, бул жапайы роза, жөн роза эмес, мына карагылачы. Ушундай бир өзүнчө бир розанын жыты жыттанып турат да, мындай эфир майынан өйдө бар да. Анан мун эликсир молодости деп коебуз, бул жаштык тартуулоочу, адамга энергия берүүчү, гемоглобинди көтөрүүчү, анткени булга 1 грамм 10 грамм жок 1 грамм лепесток 900 грамм сахар кетет. Анан жанакындай балдан да кошумча кошуп коебуз, мынакей бал болгон үчүн. Ушунча маалымат көп, анан кызыктуу болгон үчүн кайсыл тармагын сурарымды билбей калдым. Анан айтсаңыз, буларды ушу 7 областтан тең эле алса керек. Экспортко чыга элекпи азырынча? Экспортко чыга элек, ал үчүн көлөм керек. Көлөм болуш үчүн чоң цех керек, заманбап оборудованиясы менен. Бирок Кыргызстанды камсыздап жатасыздар, же облусту? Жок, Кыргызстандын ичи 17-жылы башталган, биз кооператив 17-жылы түзүлгөнбүз, 18-жылы үйрөнчүлүк статус алганбыз, органикалык үйрөнчүлүк деп. Анан ошо 17-жылы башында цех ачып, лесхозго коюп, фрондон оборудование ошол жака коюп, ошол жактан баштаганбыз. Жайка, япондордун жайкасы ошо лесничество менен проекте болчу. Ошол жакта иштеп, ошолордон дагы технологиялык эмелерин окутуп, семинарларына катышып үйрөнүп алганбыз. Биз ушул күнгө чейин эле көптөгөн семинар, жайканын семинарларына, койканын семинар, эл аралык баардык уюмдардын семинарларына, тренингтерине катышып жүрөбүз. Ошондон дагы билимибизди. Ошонун натыйжасы мынакей, албетте. Анан айтсаңыз, ушу сизден кызыгып, бул кыямдардын жасалышы, дары чөптөрдүн терилиши боюнча үйрөнүүнү каалагандарга ачык эле айтып бересизби? Албетте, биз муну айтып жайылтып, айтып атпайм, үй домосед деп коем, үй жай шартында отуруп иштегенде жана 23-түн баары цехте иштебейт. Цехте бир 4-5 иштейбиз, такай иштегендер, көбүнчө өзүмдүн үй бүлөм иштейт. Цех анткени чоң цехибиз жок, чакан эле цех, өзүбүздүн 2 комнат времянканы эле 2 комнат улап, профилирование кылып кайра анан ушу цех кылып ачып алганбыз, хастын талабына ылайыктап, албетте. Анан эми кеңейели деп чоң цехке проект жазып, ар жака бер жака оборудованияга проектлерибизди өткөрүп атабыз. Өнүктүрүү фондко да жаздык. Буюрса проектибиз, бизнес планыбыз өтүп, өнүктүрүү фонддон дагы акча каражаты каралып атат. Андан сырткары кластерге өтүп атабыз мөмө жемиш боюнча, органикалык. Ал багытта да иштерибиз жакшы жылууда. Ал багытта да мамлекеттен ушу жана кредиттер бөлүнүүдө. Анан айтсаңыз, ушу органикалык кыймылды жылдырууда мамлекет тарабынан кандайдыр бир жардамдар, көмөктөр көрсөтүлөбү? Себеп дегенде бул органикалык кыймыл көп багытты камтылат, ошол эле учурда адамдар үчүн, жарандар үчүн өтө пайдалуу бир багыт десек болот, Туура айттыңыз, жакшы суроо. Албетте биздин Кыргызстан, жалпы эле Кыргызстаныбыз органикалык статус алганга эң бийик потенциалы бар өлкө деп айтсам болот. Муну толук көзүм жетет. Анткени бизде мына байлыктын баары өзү дар природы деп коет. Табигат өзү эле тартуулап койгон. Мына монун баары тотукой жемиштердин баары өзү дарлык, ар биринин касияты бар, өрү. Ушунун баарын эрикпей эле алып, чогултуп, талапка ылайыктап, стандартка ылайыктап, иреттеп, маркетинг түздөп, анан экспорттосок. Ошон үчүн жана мамлекет тарабынан жардам бул мыйзамдарды чыгарып берди. Эң биринчиси ошо 19-жылы органикалык айыл чарбасы боюнча, өндүрүш боюнча мыйзам чыккан. Бул айыл чарбасын жылдырууда болчу, бирок ал мыйзамдар жакшы иштей албай калдык. Көбүнчө органиканы ал убакта түшүнбөгөн эл аз болду. Биз абдан 17-жылдан баштап биринчи пионер болуп Бөкейжи аркылуу чыкканбыз. Федерация органикалык кыймыл федерациясы жетекчиси Искендер Айдаралиев. Ошол жактан көп тажрыйба да алдык, топтой алдык. Иштеп келип, анан ошол кыймылдын негизинде коомдук бирикме болуп, анан 17-жылы ушу кооператив болуу идеясы болуп,
идея менен бириккен, кызыгуусу жогору ушу органика Кыргызстандын келечеги ушу күнгө алып келген ошо фанаттардын күчү десем болот да. Анан мамлекет тарабынан сурооңуздан кетпейли. Мамлекет тарабынан ошол 2023 жыл 23 мартта органикалык өндүрүш деген мыйзамга президентибиз кол коюп берди. Бул жерде органикалык департаменттин жетекчиси Сагындык Сатиндиевичтин дагы эмгеги зор деп айтсам болот. Анткени ал кишинин 1-класстагы советниги катары катталып жүрөм. Тажрыйбасы чоң, опыту бар деп бизде ошол көп иштеринде ошо кеңешчи катары алып жүрөт. Анан ошо биздин модель жана көп тармактуу модельди биз республикалык масштабта да семинар өтүп бердик. Ушуну жалпы Кыргызстанга жайылталы деп. Анан быйыл буюрса дагы бир семинар өтсөк деп турабыз. Азын-олак болсо дагы иштер жүрүлүп жатат. Иштер жүрүп атат. Ошол биздин модельди алып чыгып, ярмаркалар болуп турат жылга. Анан ушундай иш-чаралар болуп туруп, ошолордо биз жарымы кол өнөрчүлүк негизи бул модельде философиялык мааниси нукура нерсенин баары органика деп айтылат. Ошол мыйзамда кайра иштетүү, терини кайра иштетүү, жүндү кайра иштетүү, жыгачты кайра иштетүү, мөмө жемиш, сүттү, этти деген бүт кайра иштетүүнүн түрлөрүнүн баары ошо органикалык өндүрүш мыйзамына бириккен. Жакшы, аны айтсаңыз, бул сиздин дары чөптөрдү, кыямдарды биздин көрүп жаткан телегөрүүчүлөрүбүз кайдан тапса болот? Сиз өзүңүз Ак Суу районунда жайгашкансыз, Биздин Ак Суу районунда, ооба, Ак Суу районунда жайгашканбыз. Буякта телефон номерибиз бар, адрес бар, этикеткада дагы. Андан сырткары биз Караколдон точкасызак деген ойлорубуз бар. 17-жылы Бишкекте гипермаркет Фрунзеге киргенбиз, бирок бааларыбыз келишпегендиктен аяктан отказ берип, азыр биз дистрибьюторлор менен иштейбиз көбүнчө. Анан интернет аркылуу заказдар менен иштейбиз. Кардарлар өзлөрү эле издеп келет, тындырбай алат. Биз кээде заказдарын жасаганга үлгүрбөй калып атабыз азыркы күндө. Ушундай элдер кызыгуусу артууда. Анан Көл-Өрөндөн быйылдан баштап Тескей жээкте 4-5 касче бою конок үйлөрү такай алып атышат. Интуристтерге абдан жагып атат деп. Бааны да ошолор көтөрүп берди. Мурда биз булардын баасын 300-дөн эле сатчык. Анан ошо интуристтер келип, Палентинадан келген бир интуристтер абдан кызыгып, даамдап көрүшүп, анан силер эмне үчүн мындай арзан сатасыңар? Мындайлар назолото. Баягы туристтер үчүн башка баа, өзүнүн жарандар үчүн башка баа кылса болбойт белечи? Биздин жарандар үчүн деле капчыгына туура келеби? Биздин капчыкка 500 сом туура эле келет экен. Ошон үчүн биздин жарандарга ылайыктап туристтер муну 1000ден алып атышат. Биз биздин жарандарга ылайыктап 1000ден биздин жарандар ала албайт. Ошон үчүн биз 500дөн койдук. Анткени калькуляциясын чыгарганда эле ошого барат. Эмгек ошончо натуралдуу. Анан бул жерде Ысык Көл бренд деген дүкөндү көрдүк. А жердин баасына салыштырмалуу биздин баа абдан эле арзан экен. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ушундай таң эрте келип бизге сонун маалыматтарды, пайдалуу маалыматтарды, кеп кеңешти берип өттүңүз. Кызыктуу эфир болду деген ишеничтемин. Ал эми бизде конокто алгач сизге эркин микрофон узатайын, андан кийин жыйынтыктайын. Жалпы өзүңүздүн телегөрүүчүлөргө кайрылып жазсаңыз болот. Урматтуу кыргыз элим, адам баласынын эң биринчи байлыгы болуп бул ден соолук эсептелет. Ден соолукка биринчи камкордук көрөлү. Ден соолук болмойн, иш болбойт дегендей. Анан өзүбүздөн өзүбүз аянбайлы. Жана сен ошолсуң эмне жесең деген кеп бар. Орусча айтканда ты то, что ты есть дейт. Бул биздин девизибиз. Ушуну дайыма эске алыңыздар, өзүңүздөрдөн аянбаңыздар. Аптекага чуркабаңыздар, аптеканын дарыларына басым жасабыңыздар. Ал бир жерде айыктырса бир жерде талкалайт. Биринчиден, экинчиден ал утурумдук эле басып коет. Ал эми биздин дарылар, ушул дарылар менен илгери улукман деген касиеттүү табыптарыбыз болгон, касиеттүү эчен деген табыптар болгон. Ошо элдик табыптар менен азыр көптөгөн оорулар, врачтар чыгарып койгон ооруларды айыгып атат. Ошон үчүн ушул жагына дагы чакырып кетер элем. Мына дасторконуңуздарга чай чөптүн түрү, вареньянын түрү Ак Суу органик кооперативине келип ушулардан алып өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрсөңүздөр болот. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бизде конокто көп тармактуу Ак Суу органик кооперативинин жетекчиси, Теплоключенко органик аймагынын мобилизатор координатору Айнагүл Рысмендиева эжекебиз бизде конокто болду. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ал эми Көл таңы берүүсү өз эфирин алдыга карай улантат.